өлүп кетсин чыдайм дедим да. Ал көрсө өлө сөгүнүп заказ берет экен да, жини келипчи. Ана тамактанганы кафелерге, кофейняларга кирип калам го. Ошондо официанттарга сөзсүз жокто эмне бир 50 сом болсо деле чегип таштап кеткенге аракет кылам да. Себеби ошо официанттарды көргөн сайын мен өзүм официант болуп иштеп жүргөн кезим эстейм. Ошондо биз дагы абсурд эткенде чайга акча таштабайт экен деп мен барып мындай эме бар го, книжка. Ошону ачкан момент өтө мындай трогательный момент болчу да. Ал кезде Москвада иштейт элем. Беркилер 50 рубль, 100 рубль, 150 рубль бир жолу окуй алгам. Жалаң орустар, мен кыргыз билем да. Бир киши келди, нервный 2 киши келип отуруп, мен барбайм, көрсө алар билишет экен, мен биринчи жолу көргөм. Өлө жини келип отуруп, давай менюну алып кел dedi. Мени түртүп койчу да, бар сен бар аз иштеп депчи. Анан барып менюну берип, мен өлүп кетсин чыдайм дедим да. Ал көрсө өлө сөгүнүп заказ берет экен да, жини келипчи. Менюну бердим, заказ кылды. Давай неси быстрее, андай. Хорошо, ооба дей бердим, не десе деле. Анан алып келип турап, примерно бир 2400-2600 рубльдук нерсе жептир. Анан 5000 рубль калтырыптыр. Сдача не надо деп койгон. А биз ал кезде 100 рубль, 50 рубль, 150 рубль калтырса да сыйынып аткан учурубуз болчу да. Андай кылган эмес экен. Чай жакшы эле ташташ экен, бирок анчалык болгон эмес экен да. Багылар недовольный взгляд кылып, ушинтип абсурд этчи окшойт башка официанттар. Анан мен не десе да ооба дей бердим. Хорошо, деп эле. Обычный алганыман да эң көп алган күнүм ошол болгон. А так бир күндө ушу бир 500 рубльга чейин чогулук эртеден кечке иштеткен чайга чогулткан акчаңыз ушундай болот эле да. 50 рубль, 100 рубльдан таштап атып, где-то бир болбой калды эми 200-300 рубль, ошону жол киреме, квартплатама, тамак ашыма, ошо чайдан иштетип элем да. Анан айлыкты Кыргызстанга жиберип элем да, ошону чогултуп элем. Официант болуп иштеген жумуштун пайдасы бул адамдар менен коммуникация кылганды үйрөтөт туурабы? Кандай мамиле кылганды, кандай адам болсо дагы ошону туура тейлешиң керек, чыдашың керек, сабырды, туура мамиле кылганды үйрөтөт экен да. Анан кийин эми ар кимде ар кандай болушу мүмкүн. Мечтать эткени дагы, мен көп мечтать этчү элем да. Бир кыз бар эле, келип бурчтагы столго, постоянно бир столго отурат эле, келип ноутбугун ачып, бул эми бир 13-14 жыл мурун болчу да. Анан кийин кадимкидей алар мага мен кинонун ичинде эле жүргөн эсесет элем да өзүмчү. Кинолордо ушундай го, баары отуруп мынтипчи. Ал реальный жашоодо ошондой болчу да. Сонун болуп жасанып келип, офисине кийинип, отуруп анан постоянно латте заказ кылат эле. Латтечи. Анан ошону карап, анан мага да жашоомдо ушундай күн келет. Мен дагы барып, кофейняга мен тамактаныш үчүн эле эмес, бир жумушумду бүтүрүш үчүн барып, латте заказ кылып, просто кофе заказ кылып, ошол жерден мен ноутбугуму же блокнотуму ачып, пландар жазып, иштеримди бүтүрүп, анан чыгып кетем. Косон кофейняга барам. Ошентип кыялданчу элем ошол кезде. Азыр ошол именно ошол күндү эстеп, ушундай күндөрдү уюштуруп турам да өзүмө барып.